акырлап турат. Шариятыбызда мына ошол садака фитр, орозо фитр маселеси, мына ошол маселенде мына жамаатыбыздан кубаныч таксырды шайлап, кутуш таксыр экөөнү ушуларга чогултуп берсеңиздер, анан түшкөн акчаны дагы ушулардын комиссиялыгында ушулар менен бирге, мына ошол айылыңыздарда өзүңүздөр билген, күйөөсү өтүп кеткен же сер балалуу жана башка эмне муктаждарга ошол бөлүп берсек, эң жакшысы мына ошол өзүбүз тааныгандарга, өзүбүз билгендерге берген жардамыбыз адресине жетсе. Кээде апарып тааныбаганга башкага беребиз, балким алар бизге караганда байырактыр, башкадыр. Бирок ошол өзүбүз чөйрөдөгү, өзүбүз билгендерге бергенибиз жакшы. Ошол кайда берем, кантип берем деген болсоңуздар, садаканын эң жакшысы оол мешитке алып келгенге дагы милдеттүү эмессиңер. Эгер кошунаң же бир тууганың, карындашың, эжең муктаж болгон болсо, унчукпастан ого барып мактанып, мына садака фитр деп берсең, жөн эле айткан майрамдык деп берип койгон болсоңуздар, ол дагы өтө берет. Түшүнүңүздөрбү? Мешитке көтөрүп келиш шарт эмес. Анан жок, дамла мешитке берем деген болсоңор, мешитке алып келесиңер, аны дагы бөлүп, мына ошол кээ бир муктаждар бар, билебиз, ошолордун адресине бөлүп жеткирип беребиз. 2000-ненби, 3000-ненби. Демек, эң туурасы мына ошол бир туугандарга, өзүңүздүн көчөдөгүгө, жакындарга. Биз ошол адат болуп калган башка болгон, ошол илгеректе молдолор бир аз ачка болгон бекен, мешитке топтоп. Бирок экинчи жагы дагы бар. Ошол жанагы адатта адамдардын көпчүлүгү молдолорду бир атасы сыяктуу эле көрүп, кайра келип жардам сурай берген, башка кыла бергендер дагы бар. Чындыгында мына шаардагы мечиттерде муктаждардын списогу башкасы бар, эми биздин мечитте болбогону менен, балким мечитке келгендер кээде адресине жеткендер болгондур. Бирок мына ошол эң негизгиси айтайын дегеним, өзүңүздөр билген жерге берсеңиздер, уттурбайбыз, уткузбайбыз. Мына ошол айттын алдынан, ороза айттын алдынан мына 2 күн, 3 күн калды, Кудайым буйрса, ошол бир муктаждарды, бир кедейлерди, жетимдерди бир кубандырган болсоңуз, балким түбөлүктүү тозоктон кутулуп, түбөлүк Аллахтын рахматы бейиштик болгондугуңузга, же болбосо бул дүйнөдө жана бирөөлөргө окшоп операцияга башкага деп акча чогултпай, ден соолукта жашашыңызга ошол берген 100 сомуңуз себеп болуп калышы мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ас-садакату раддул бала, садака балелерди кайтарат. Садака кедейчиликтин жетимиш эшигин жабат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, хассину амвалакум биз-зака, малыңарды зекет менен коргогула дейт. Малыңарды зекет менен защита кылып, коргоп калгыла дейт. Зекетин берсең, мына ошол малыңа бале жетпейт, башка жетпейт. Акыркы күндөрү кээде жаңылыктардан окуп калсаң, чагылган уруп 10 жылкы өлдү алайда, мынча кой өлдү, сел алып кетти, башка болду дегенден кирип карышкы жеп кетет. Бардыгы мына ошол зекет бербеген кесепетин айынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зекет менен тапкан байлыгыңарды коргогула, башка кылгыла дейт. Бүгүн кээде банкка салып, шотко салып коргоюн, башка кылам дейсиң, бирок кечегидей болгон бир доллардын ойногону, башка кылганы, болор болбосун нерсенин айынан миллион инфляцияга, кризиске кирип атканың, балким сен ишиң жүрүшүп күпүлдөп аткан маалында ошол сенин банктагы шотуңда жетим жесирлердин акысы бар экенин эске албагандыгыңда. Чындыгында кече биздин доллар көтөрүлүп түшкөндө миллиард акчасынан уткургандар, жанагы уткузгандар бар. Банкрот болгондор бар. Ал банкрот болгону, ал Америкада олтуруп бирөө долларды көтөрүп түшүрүп аткандыгында эмес. Сенин Кудай менен болгон мамилеңде, сенин зекетке кайдыгер болгондугуңда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, хассину амвалакум биз-зака, малыңарды зекет менен коргогула дейт. Сен шотко салып, башкага салып, бизнеске тыгып коргоба. Коргой турган болсоң, бүгүн квартира алып коюп коргойтор, мал кылып коюп коргойтор. Коргоонун эң жолу, ал кайра сефке салып башка кылганда эмес, балким мына ошол малыңда бейбечалардын акысы бар экендигин унутпа. Кудайыма шүгүр, бирок элибиз динин танып, пайгамбарын танып, Аллахын танып, мына зекет маселе өзгөчө ороза айында өтө көбүнө күбөбүз, көбүнө ортомчубуз. Өзүбүздүн айылдан дагы бир канча адамдарга ортомчу болуп, операция боло тургандарга, муктаждарга, жетимдерге мен өзүм мына дамыла сизге берейин, ишеничтүү таркатып бериң дегенден, кээ бирөөлөрдүн 200 миңин, кээ бирөөлөрдүн 300 миңин таркаттык. Мына ошентип бердик. Демек, бул ошентип биздин элибиздин ыйманынын пышып жетилгени, өскөнү, өнгөнү. Демек, сен дагы азыр өзүң суроо бер. Сенде дагы канча байлык бар? 40 коюң болгон болсо, бир кою мына ошол жетим жесирдики, ошол муктаждыкы. Мына ошону өзүң тааныган, бегенеге бергенге көзүң кыйбаса, өзүң ошол бир кою жок, бир улагы жок, кошунаңа, башкаңа берип койгон болсоң, эң сооптуусу ошол. Эң сооптуусу ошол мечитке, медресеге алып кел дебейбиз. Мына ошол бул дүйнөдөн максат хайрун нас анфахум лин-нас, адамдардын эң жакшысы башкаларга пайдалуу болгону. Ахаббул амали илаллах сурурун tudkhulu ala muslim, эң Кудайга сүйкүмдүү болгон амал бул бир байкушту кубантыруу, сүйүнтүү экен. Келиңиздер мына айт намазынын алдынан садака фитрибиз менен, зекетибиз менен, үшүрүбүз менен мына ошол нерселерге жардам берели. Эгер биз бүгүн айтканды кылып, Аллага моюн сунуп,
туура жол менен чыгарбасаң, Аллах Таала башка жол менен да калат. Wala in shakartum la azidannakum. Eğer şükür kısaңар көбөйтүп берем дейт. Wala in kafartum. Бирок тоңмоюндук кысаңчы, нанкөрдүк кысаңчы, өзүм таптым, өзүм билем, мага не келсен иштешип койдуңбу, карашып койдуңбу, кышы менен багып чыктым мен бу койду дей турган болсоң, wa inna la azabi la shadid. Менин азабым аябай катуу дейт Аллах Таала. Оору келгенде, башка келгенде, карышкыр жеп кеткенде, баш көзүнөн садака дейсин, баш көзүнөн садакага өтпөй калат. Башы көзүнөн садака болуш үчүн Lan tanalul birra hatta tunfiq mimma tuhibbun. Allah'tın iyiligine, жақшылыққа жетпейсіңер, өзүңөргө жаккан, сүйкүмдүү болгон, бергин кебей турган маалда бермейинче, соопко жетпейсиңер дейт.